Мен өзүнчө бизнес ачкым келип атат. Тажрыйба топтоп, анан бирок өзүнчө ачам. Мен бирөөгө жалданып иштебейм. Канча адам которулду. Анан ар бирөөнүн эле ою өзүнчө ачсам. Негедир Кыргызстанда, Айнур, сага жалданып келген официант эртеси күнү эле ушул жерде шеф болсом деп ойлойт. Анан кечине барып кассаны алып туруп эле кетип калмай. Жумуштан келгенде баарын өчүрүп салып, оюмдун баарын башкага буруп, ушунчалык бактылуу болчумун. 24 саат бою мээңи салат. Кээде мен тамашабайм, башымды мынтип бурап туруп, тинчине бияка коюп эртең мен кеп алсаң сонун болмок деп. Мен 24 саат бою ойлоном дегенде, мен түшүнгөн жокмун, анткени мен жаш кыз болчумун. Мен астындагы 50 адам акча таппай калса кантип жашайт? Делай добро и бросай его в воду. Жакшылык жасап туруп сууга ыргыт деген. Агып кетсин. Салам айымдар, сулуулук, сүйүү, жаштык жана айымдарга керектүү нерселердин баары менин каналымда. Менин атым Айнура Сагынбаева. Мен өзүнчө бизнес ачкым келип атат. Мен бир аз иштеп, тажрыйба топтоп, анан бирок өзүнчө ачам. Мен бирөөгө жалданып иштебейм деп жаштардан көп болгон. 10 жылдан бери клиника иштетип атып, канча деген адистер келип кетти. Жөнөкөй ресепшнда отурган адамды кабыл алган администратордон баштап, хирургдарга чейин, врачтарга чейин канча адам которулду. Анан ар бирөөнүн эле ою өзүнчө ачсам, өзүнчө иштесем. Бир тааныш Америкадан келген бир кыз, кыргыз улутунда эмес, ал бул жерде бизнестери бар, кофейняны иштешет. Мынтип күлгөндө, негедир Кыргызстанда, Айнур, сага жалданып келген официант эртеси күнү эле ушул жерде шеф болсом деп ойлойт. Жок, бул жаман эмес. Бул жаман эмес. Ар бир адамда амбиция болуш керек, ар бир адамда бир максат болуш керек. Бирок бизнестин плюстары жана минустары бар экенин ар бирөөбүз эле ойлобойбуз. Мисалы, кантип элестетебиз бизнести? Шеф болуп келип, баары жүгүнүп, кофе берип, кечке каалаган убагында келип, каалаган убагында кетип, 1 саат, 2 саат иштеп, калса келбей коюп жумушка. Анан кечине барып кассаны алып туруп эле кетип калмай. Эгерде чакан бизнес болсо. Баары босту, шефти ошентип элестетет. Бирок башка жагы да бар. Шеф, босс, бизнеси бар. Бизнестин ээси башка ошол фирмадагы кесиптештерине караганда, сотрудниктерине караганда 10 эсе көп иштейт. Керек болсо 24 саат бою иштейт. Эгерде сиз жөн эле бир фирмада, же бир заводдо, же бирөөгө жалданып иштеп атсаңар, сотрудник болуп, үйгө келгенде сиз досторуңар менен сүйлөшөсүңөр, каалаган жака барып эс аласыңар, жумушту таптакыр унутуп коесуңар. Мисалы, мен мурда поликлиникада иштеп атканда, мен 8 жыл мамлекеттик поликлиникада дарыгер, дерматолог, тери боюнча дарыгер болуп иштедим. Жумуштан келгенде баарын өчүрүп салып, оюмдун баарын башкага буруп, ушунчалык бактылуу болчумун. Азыркыга караганда да көп эсе бактылуу болчумун десем жаңылышпайм. Анткени мен апа болчумун, мен балдарымды карачым, мен парктан сейилдечим, мен балмузда калып берчим, мен кино көрчүм, мен жашоодон ырахат алчым. А кийин бизнес баштаганда 24 саат бою ойлоносуң. 24 саат бою мээңи салат. Кээде мен тамашабайм, башымды мынтип бурап туруп, тинчине бияка коюп эртең мен кеп алсаң сонун болмок депчи. Илгери мен аябай жаңы башталып келаткан учурда, косметологияда иштеп атканда, бир жеке менчик центрде иштегем, клиникада иштегем, ошону биздин шеф аябай сонун киши болчу, Рамиль деген. Анан бетине массаж кылып берчүбүз, маска коюп берчүбүз, бир жолу келип бизге бир нерсе кылып берлечи деп, аябай жашнакай адам болчу, өзүн аябай карачы. Анан массаж кылып, маска кылып атсам, көздөрүм мынтет. Эмне болду? Сиз эс алган жоксузбу десем, мен эч качан эс албайт. Мен 24 саат бою иштейм. Мен 24 саат бою ойлоном дегенде, мен түшүнгөн жокмун, анткени мен жаш кыз болчумун. Азыр мен аны түшүнөм. Мен да жатканда, мисалы, мен азыр операциядан кийин микроток кеп атам. Мен ошондо да эс албайм. 5 минутта эс албайм. Уктап атканда да эс албайм. Мына бизнестин кыйынчылыгы дайыма мээң иштеп турат. Дайыма сен кеттиң болду, отпускадасың. Бизнес теги кыйынчылык сага тиешеси жок дебейт. Суу түгөнүп калбайт, свет өчүп калбайт. Мисалы, ошол эле аренда токтоп калбайт, зарплата берилбей калбайт. Баарын иштей беришиң керек.
24 саат бою сен жумуштасың. Экинчиден, сен көп адамга жоопкерчиликтүүсүң. Мисалы, мейли мен бүгүн акча таппай калдым. Эптеп тияктан бияктан акча кылып жашайм. Тамактап жашайм. А бирок мен астымдагы 50 адам акча таппай калса кантип жашайт? Ошо 50 адамдын 5тен туугандары бар, үй бүлөсү бар. Алар кантип жашайт? 50 адам 5те болсо 250 адам сенден көз каранды. Ошол жоопкерчилик дагы өтө оор. Ошол жоопкерчиликти көтөрүү дагы өтө оор. Анан эң акыркы нерсе, адам бул пенде. Сен ушунча оор жүк ташып көтөргөнүңдө акырында орустардын жакшы бир сөзү бар. Делай добро и бросай его в воду. Жакшылык жасап туруп сууга ыргыт деген. Агып кетсин. Эч качан сага кайтып келбейт деген нерсе бар. Ошо жакшылыкты жасаган адамдарыңан кайра жакшылык күтпөй эле койсоң болот. Анткени бул бизнес. Сен деген көп нерсеге мындай көз карашың трезвый, көз карашың кандай айтсам, көз карашың эч качан мындай алдануу менен карабашың керек. Орустар айтат, розовый очки менен карабашың керек. Көп нерселерди туура түшүнүп, туура кабыл алышың керек. Тарынбашың керек эч кимге. Туура сүйлөшкөндү билишиң керек. Ар бир эле бизнес бул адам менен мамиле түзүү. Биринчиден. Экинчиден, албетте, туура эсептөө. Урматтуу айымдар, бул менин жеке оюм, жеке тажрыйбам. Балким башка адамдардын бизнестери бөлөкчө, бирок көпчүлүгүбүздүн көйгөйлөрүбүз бир болуш керек. Ошол себептен бизнес ачуу керекпи? Же өмүр бою эле жакшы адис болуп, бирөөгө иштеп, жакшы айлык алып, ошентип Кыргызстанга жардам берүү жакшы болот. Же өзүңөрдүн күчүңөргө ишенип, бүт кыйынчылыктарга чыдайм, бүт нерсеге чыдайм деп андай бизнеске кетишиңер керек. Видео жакса лайк баскыла, комментарий жазгыла, жана перепост кылгыла.